Баарыбызга эркектерге күмүш сырга, аялдардын кулагына алтын сырга. Биринчи хадис. Балким бул хадисти көп уга элек. Мына Мухтасарут Таргиб Ибн Хаджар Асқалани рахимахулла 103-чү беттен 108-чи бетке чейин азыр 4 хадис орун алган ушул китепте. Не деп келет? Биринчи хадис катуу хадистир туган, көңүл буруңуз. Инна лиллахи малакан. Бул хадис 4 хадисти тең. Биринчи булагын айтып коюн, сахих тастыкталган хадис. Имам Табарани Муъджамул Аусатта сахих даражасы менен жеткирген, ишенимди. Инна лиллахи малакан юнади инда кулли салах. Алла Таала атайын бир периштени өкүл кылып, өкүм бекитип даярдаган дейт. Алла Таала бир периштени өкүм бекитип даярдаган. Ар бир намаздын убактысы киргенде ал элге кайрылат деп атат. Ал кайрылуу биз уга албайбыз. Бирок оли адамдар көкүрөгү менен уга алат. Анткени пайгамбарыбыз кабар берди да. Бирок биз уга албайбыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизге жеткирип атат. Алла Таала атайын бир периштени ар бир намаздын убагы киргенде ушинтип жар саласың деп жарлык айтууга бекитип койгон. Не деп айтат ал периште? Ябна Адам, о адам пендеси, о адам балдары, о инсандар, пенделер. Куму иля нейроникум. Нейроникум уллати ауқаттумуга. Өзүңөрдүн күнөө себептен, кемчилик себептен жалоолонуп, алоолонуп, күйүп турган отту өчүргөнгө тургула дейт. Адам баа кемчилик кетирет, башка ошондо күнөө жанып турат экен да, тозокто орду кадимкидей. Ошол алоолонуп, күйүп турган отту фаатфиуха бис-сала, намаз менен өчүрүү үчүн тургула дейт. Муну бул хадисти динден кабары бар адамдар унчукпай угат. Динден кабары жок адамдар молдекелер тозок менен коркутат, анан от менен жок, кечирип коесуз, эч ким коркутуп аткан жок. Болгону адамдын намазы менен, мындай туура түшүндүрөлү да, бул сабактарды ар ким угат да, туурабы? Балким бир теңир чыгып Кудай инсабын ойготуп ал деле динге келип калса, ажап эмес, туган жүрөктөр Алланын кудуретинде. Эч ким коркутуп аткан жок. Акыйкат адам намаз учурунда кадимкидей тозоктогу жайы менен бейиштеги жайы талашат деген маани бул жерде. Куму илас нейроникум, жалоолонуп күйүп турган отту тургула дагы фатфиго бис-сала, ошо намаз менен өчүргүлө деп атпайбы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Экинчи хадис. Аввалу ма юхасабу бихил абду яумал кыямати ас-сала. Кыяматта адам тирилгенден кийин пенденин акысынан, суроо чопкуттан эң биринчи жооп бере турган, жоопко тартыла турган суроосу бул намаздан болот. Фа ин салахат, намазынан ийгиликтүү жооп берип өтсө, казасын толтуруп каза кетирген жагдайда намазын калтырбай окуп ийгиликтүү өтсө, салаха саиру амали, калган амалдары дагы ийгиликтүү болот. Калган амалдарын ийгилик коштойт. Ва ин фасадат, намаздан эле токтолуп, тыгылып жооп бере албай калса, фасада саиру амал, калган амалдары да ошондой болот дейт. Мындайча айтканда, аял зат үйүнүн төрү, берекеси дейт го, адамдын акыреттеги ийгиликтин башаты, акыреттеги ийгиликтин башаты намаз болот экен. Намаздан өткөн адам намаз башкасына шапаат кылат. Муну дагы да түшүндүрөйүн бул хадисте. Египетте сен эми араб эмес экенсиң, Кыргызстандан келипсиң, же алыстан келипсиң деп карабайт. Аскардын бир жери, мен Аскарды окуп калган үчүн мактап аткан жерим жок, акыйкат ушундай, экзаменде сынакта катуу эле алат, катаал эле алат. Арабсың, араб эмессиң, бирдей эле эме коюлат, негизинде жалпы жонунан. Өзгөчө өтсөңүз өттүңүз, өтпөсөңүз жок. Жалпы кышкы сессиядан ошондо семестрдан 2 сабак где-то 20 предмет тапшырсак сабак, 2 сабактан калсаңыз кайра тапшыруу руксат берет, 3 сабак болуп кетсе кайра жылды кайталап окуйсуз. Кайталап окуйсуз, анткени бул дин илими бул жерде өтпөйт. Ошону чыдай алсаң оку, диндин өкүлү болосуң деп айтат да, ошол экзамендер менен мындай адамды бышыктырып коет. Анан ошол жерде бирок жакшы жөрөлгө бар. Курандан жакшы жазса, мыкты жазса, ооздеки жатканан, жазуудан жакшы жазса, кээ бир сабактын кемчиликтерин Куран шапаат кылат ал жерде. Анча-мынча жетпей турса, бул бала Куранды жакшы жазыптыр. Курандын урматына деп өткөзүшөт. Анча-мынча жетпей турса. Анча-мынча жетпей турса, ошол сыяктуу намаз. Бул экинчи хадис. Бир туган 106 бетинде 3 хадис келет. Бул өтө маанилүү хадис, көңүл буруңуз. Биринчи, 4 нерсени эскерген. Ла имана лиман ла аманата ла. Ким аманатка көңүл бурбаса, анын ыйманы жок дейт. Эми бул деген сөз ыйманы бөксө деген сөз. Ыймандан чыгып кетпейт, бирок ыйманы бөксө деген сөз. Жагды деген сөз. Аманатка көңүл бурбаса. Аманатта эмнени билебиз? Намаз эң биринчи аманат динде. Үй бүлөлүк жашоо турмуштачы үй бүлө аманат болот. Аманатка көңүл бурбагандын ыйманы бөксө деген могул жерде калың көйгөйлөр бар да, үй бүлө көйгөй. Ушул хадистин биринчи бөлүгү ошолорго жооп болот. Аялың сенин аманатың.
Kүйөөң сенин аманатың. Туугандар, аял менен күйөө бири-бирине аманат. Кыяматта жооп беребиз. Аялыңызга, кыздарыңызга, балдарыңызга көзүңүздүн карагындай сактадыңызбы? Бул имандуулук. Аялыңызды сыйлабадыңызбы, кор кылдыңызбы? Имансыздык. Эми имансыздык дегенде имандан чыгып кетпеди го, бирок күнөөкөр. Күйөөсүн кор кылган аял кор кылып койсо, бул имандын бөксөлүгү. Күйөөсүн көтөрө билген аял бул имандуулуктун белгиси. Уландысы вала салата лиман ла tahura ла. Кимдин даараты жок болсо, гусулу жок болсо, анын намазы да өтпөйт. Дааратсыз, гусулсуз, тазалыксыз, абдессиз намаз жок деп атат. Үчүнчү көңүл буруңуз. Вала дина лиман ла салата ла. Кимдин намазы жок болсо, анын дини жок дейт. Өтө күчөтүү маанисинде айтылган. Динден чыгып кетти деген сөз эмес.